Атайын кызмат биздин телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшайбы? Бул боюнча сиздер үчүн менде эки жаңылык бар. Жакшы жана жаман. Жаман жаңылык стационардык шаардык телефон же смартфон колдонуп, бирок мессенджерлер аркылуу эмес, кадимкидей эле жашыл түстөгү трубканын сүрөтүн басып, үн байланыш аркылуу сүйлөшсөңүз, кадимки эле текст түрүндөгү SMS билдирүүлөрдү жазсаңыз, тилекке каршы мунун баарын тыңшайт. Керек болсо жаздырып алышат. Кайсы бир тентектерди мыйзам бузуучуларды гана эмес, баардык адамдарды. Себеби биздин УКМК качан эле баардык уюлдук операторлорду мажбурлап атайын жабдык орноттурган. Сорм жабдуу ушундай айтылат. Баардык SMS чалууларды жаздырып, анан сактап калат. Ал эми атайын кызмат бул маалыматты оңой эле алса болот. Ошондуктан эл арасындагы 3 мифти жокко чыгарсак болот. Кайсы миф? Айрым адамдар смартфондун ордуна кнопкалуу телефон көтөрүп, эч ким тыңшай албайт деп айтып жүрүшөт. Бул жалган. Дал ошол кнопкалуу телефонду тыңшаган абдан оңой. Дагы бир миф. Айрымдар телефон сүйлөшүүдө шыбыр-күбүр же табыштар болса, демек мени тыңшап жатышат деп ойлошот. Бул дагы жалган. Кадимки үн байланыш аркылуу кимдир бирөөгө чалсаңыз, демек дайыма эле тыңшоодосуз. Үчүнчү маанилүү миф. Сиз мени менен атайын кызматтын эмне жугушу бар деп ойлошуңуз мүмкүн. Ооба, мейли тыңшап атат дейли, бирок аларга эмне шам? Балким азыр сиз УКМКга кызыктуу эмессиз. Бирок качандыр бир убакта онлайн аянтта байкабай сүйлөп алсаңыз, же сезимтал комментарий калтырсаңыз, же сизге таандык жер тилкеси мамлекетке керек болуп калсачы? Же болбосо УКМКда иштеген бирөөнүн тууганы сиздин бизнеске, базардагы ордуңузга көз артып калсачы? Мындайда иш козгоп коюшпат эле. Анан ошол кылмыш ишинин алкагында болгон сүйлөшүүңүздү тыңшап, SMS билдирүүлөрүңүздү окуп башташат. Бул жаман жаңылык болду. Жакшы жаңылык. Телефонуңузга жүктөлгөн WhatsApp, Signal сыяктуу мессенджерлерди тыңшоо абдан татаал. Аларды кантип туура пайдалануу керек? Канткенде мессенджердеги маалымат эч жака чыкпагыдай кылса болот. Мунун баарын кийинки видеодо айтып берем.